Бул ошол 10 жылдан бери Рамазан айында гана иштеген ифтар базары. Мында кечке жуук даяр тамактардын базары жыл сайын орозо айында гана кардарларын тейлеп келет. Соодагерлер ооз ачарга 3 саат калганда үй шартында даярдалган тамак аштын түрүн сатып алып чыгышат. Biz 10 жылдан бери чыкабыз şu yerге. Жылдан жылга баары жок кымбат болгон балан биздин товарларыбыз анчалык кымбат болгон жок. Чүнки элдер өргөнүп калганда biz erta bilan og'iz bekitgandan keyin turib жаңы жасап чыгабыз бардыгын. Өзүбүз жасайбыз. Өзүңүздөр байкагандай мында келип соода кылган тургундар көп. Анткени бул жайда бардык азык-түлүк товарлары салыштырмалуу арзан сатылат. Ифтар базарында тамак аштан сырткары эт, сүт, дан азыктарынан жасалган тамактар, таттуулар жана сусундуктарды табууга болот. Жер жемиштер бар жогу бар, бир клубника, башка эмелерден бар. Анан сүттөр, айран, баягы квасте бар жогунан бар да бирса, балык, анан канысы. Бирса издеген сапасы бар жакта. Таппай койгон немеңиз жок болот. Санитар тараптар бирса бар жок жооп берет бирса. Анан бизде баягы бар жогу ассортименттер чоң, анан баягы элдер тарапкан нарсаны бар жок тапса болот бул жерде. Балыктан баштап, курунун ар жогун тапса болот бул жакта. Мисалы мен Аксы району Кызылжар айылынан келдим. Bizde мындай нерселер сатылбайт. Ошо азыр эжемкине келдим эле, көрсөң биздин базарлар деди эле чыктым. Ошо эле жакшынакай коз, аппетитно все. Например, я хотела бы купить салат ифтарга. Анан кийин жанагындай өпкөнү жакшы көрөбүз, сүт куюлган өпкөлөрдү. Ошо анан малдын эттеринен сонун кылып коз кылып темеле аппетитный кылып жасаптыр. Ошолордон алып жейбиз ифтарга, орозого, озачарга деп чыккам. Мен основной ушу колбаса, холодец. Билбейм, артыкчылыктарын айта албайм, бирок эмнегедир жагат ушул жерден келип алган. Аталган базарда алгач 4-5 адам гана тамак аш сатып иштесе, жылдар өтүп, алардын саны өсүп, базарда кеңейип барууда. Анткени соодагерлер бир ай иштеп эле өздөрүнө жакшы киреше табууга болоорун айтышат. Киреше болбосо адам кылабы, эч ким кылбайт да. Киреше болгон үчүн аракет кылат адам. Орозодо баары бир акчалардын берекелүү болот, акчалар. Кудайым береке берет. Сатып алып сата тургандар жок, потому что прибыль жакшы калбайт одон. Ала тургандар көбүрөөк Жалалабадтан, Сарычелектен келип алып кетишет, сата тургандар. Бир күн мурда, 2 күн мурда заказ кылып коюшат, кылып беребиз, алып кетишет. Ифтар базары Ош шаарынын 8-март көчөсүнүн боюнда жайгашкан. Базар кечки саат 16:00дөн шам убактысына чейин иштейт. Асия Сыдылкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.